Барболго кантип жана качан келип калдыңыз? 2-3 жыл мурун 2 жыл иштеп кеткенмин. Складда, завскладчы болуп иштеп кеткенмин. Андан кийин оруп калып, ошодон улам кеттим эле. Ал жакта кичине иштеп, анан кайра бияка келишим керек болуп калып келдим кайра. Түз эле Барболго келдиңизби же башка жерден жумуш издеп көрдүңүз? Башка жерде деле иштедим, аз эле убакта да, көп эмес. Айылда көбүрөөк жүрдүм да. Барбол эмнеси менен жагат сизге? Кантип келип калдыңыз? Жумуш жөнүндө айтып берсеңиз. Барболдун негизи эле кызмат саатына, мисалы саатына иштейт. Биринчиден тактык, экинчиден жоопкерчиликтүү иштейт. Анан тапканыбыз берекелүү, тапкан акчасы берекелүү да. Ошонусу кызыктырат. Жумушта болгон кызыктуу окуялардан айта кетсеңиз, эсиңизде калган. Мисалы, печкага салып коюп унутуп кеткен күндөрүңүз болгон эмеспи? Унутуп кеткен күндөрүм болгон эмес, бирок абетке кызмат ордумду таштап алмаштырган убакта болгон. Мен таштап кеткен убакта ал сиз минутага койбопсуз деп мен тамашалаган, бирок өзү негизи унутуп калган экен. Ошол убакыт кызыктуу болгон. Катуу урушабыз дегенбиз, бирок мындай уруштун ордуна жайылып кеткенбиз да, ошол кызыктуу болгон да мен үчүн. Жумуш эле эмес, негизи жашооңузда кандай таланттарыңыз бар? Ырдайсызбы же бийлейсизби? Жеке жашооңузда мындай? Жеке жашоомдо ырдабайм деле, бирок кеде ыр жазып коем. Кеде. Жазган ырларыңыздан эстей аласызбы? Бир куплет окуп берип коюңуздар. Бир куплет Атама деген ыр, азыр эми Атаман алыстамын, көптөн 1 жыл болду барбаган. Ошол жазгам, ошону айтып берейин, анда бир куплет болсо деле. Жумушта иштеп жүрүп бизди багып, ар дайым ак эмгектен айлык алып, атакем таза жүрөк ак бейлдүү, көрбөсөм сагынамын жүрөктөр. Азаматсыз. Негизи Барболдун продукциялары адал, татуу, таза деген биздин сөздөрүбүз бар го. Мисалы, сиз ошол сөздөрүңүзгө кандай амал кыласыз? Амал кылганда эми киргенде эле эшиктен киребиз, иш башталып электе киргенде бисмилла менен киребиз. Анан колубузду самындап жуабыз, өзүнүн эрежелери менен көрсөтүлгөн. Ошол боюнча киребиз. Анан печкаларыбызды күйгүзөрдөн мурун жууп, арчып, тазалап, анан соң күйгүзөбүз. Күйгүзгөндө деле эки жагын карап, анан аны деле бисмилланы айтып, өзүнүн дуаларын айтабыз анча мынча да. Ошол менен баштаган үчүн адал деп эсептейм. Барболдун продукцияларын тааныштарыңызга, досторуңузга сунуштайсызбы? Ооба, бар жок эле азыр айылда бар жок эле жешет. Бар жок эле айтып койгонмун мен. Бар жок эле жешет да, жакшы деп. Сорттору азырынча жетип бара элек деп, келе элек деп, бирок печени, беркилери жешет. Апам зарынча. Жалпы кесиптештерге жана Барбол жамаатына калоом ушул талыкпай иштеп, эч качан оорубай, чыркабай, анан дайыма адал чыгарышка аракет кылса жакшы, аракет кылышат жакшы. Анан мындан да жакшы өнүгүшүн деп тилектейсиз. Анан дагы кардарларына, ошо кардарларыбызга алып жегениңиздер бул жакшы, сиздердин тандооңуздар бул эң туура деп ойлойм. Адал. Бул азыркы печеньябыз бул жаңы чыкты. Аты көпөлөк. Бunda өзүбүздүн Кыргызстандын Кыргыз Республикасына ылайык мындай кыргызча ат коюлган көпөлөк. Жакшы. Азыр бул 220 градуста 15 минутта пишат. Мына уже даяр болуп калды. Ала берсек болот. Печкабызды ушинтип ачканда өзү эле өзүнүн эрежеси менен өзү мындай акылдуу печка деп коебуз. Акыл өзү токтойт. Ачканда эле токтойт, эч кандай зыяны жок, бар жолу токтойт. Чыгарганда монтип чыгарып алабыз. Бул айланып кышкы чейин буну муздатууга жөнөтөбүз. Вентиляторго коебуз. Кийинкилерин салып койдук, бул өзүнүн минутасы басылган, даяр, салып койдук, айланып. Айланып өзү газ менен, газ аркылуу пишат. Рахмат, Азамат, сиз ишиңизге ийгилик анда. Рахмат.
Sizlerge da